إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, жана ал кишинин үй бүлөлөрүнө, сахабаларына, бүткүл момун мусулмандарга Аллахтын саламы жана салаваты болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздер менен күн алыс хасад жөнүндө, көрө албастык жөнүндө сабактарды улантып баратабыз. Иншаллах бүгүн дагы ушул хасад жөнүндө кыскача бир темага кайрылып кетебиз. Мурунку сабагыбызда хасад, көрө албастыктын натыйжасында көрө албастык кылган кишиге болгон зыяндар жөнүндө жана көрө албастык кылынган кишиге зыяны жөнүндө баян кылып өткөнбүз. Ошол менен бирге көрө албастыктын жашоодогу чыныгы көрүнүшү жөнүндө жана көрө албастык кылган киши кандай күнөөлөр, кандай Аллахтын астында жазалар күтүп тургандыгы жөнүндө да кыскача айтып өткөнбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадиси буга далил. Көрө албастык кылган киши анын жасаган бул дүйнөдөгү сооп амалдары өчүрүлөт. Кудум отто алууланган отунду жеп бүтүргөн сыяктуу анын салих амалдарын жеп бүтөт деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Анан көрө албастык кылгандын дагы бир түрү бар экен. Бул жайыз, мүмкүн болгон, жада калса жакшы саналган хасад деп айтылат. Булар кайсы десе, бул бир адамдын артыкчылыгын, анын мал мүлкүн, аброюн, мансабын жок болуп кетсин каалоо эмес, балким ошол адамдын мал дүнүйөсүн туура пайдаланган аткандыгынан, ошол мансабында кол астындагы кишилерге адилеттүүлүк менен башкарып аткандыгынан, ага мындай кандай десе болот, жакшылык менен назар салып, ошол кишидей болоюн деп Аллахка дуа кылып, ошол кишидей болуш үчүн жарышуу менен аракет кылган кишиге дагы хасад деп айтылат экен. Буну арабтарда гыйбта деп коет. Жарышуу, ошол жакшылык нерселерге умтулуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келген, бир адамга Кур'ан берилди дейт. Анан ошол Кур'анды күнү түнү окуйт. Дагы бир адамга мал мүлк берилген, күнү түнү ошол малынан ихсан кылат, Аллахтын жолуна садака чыгарып, жакшы иштерди жасайт. Ошол кишиге, эки тайпа кишиге дагы хасад кылса болот. Кандай десе, ошол мен да ошондой Кур'ан окуп, Кур'анды күнү түнү окуганды мага да насип кылсын, Кур'анды күнү түнү адамдарга жеткиргенди, амыр маруф, нахи мункар, жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтырганды мага дагы насип кылсын деп үмүт кылуу, бул хасад болбойт. Хасад дегени, дагы токтолуп кетели, бир адамдын артыкчылыгын жок болуп кетүүсүн каалоо. Ошол андагы артыкчылык үчүн бул адамда ачуулануу, жек көрүү, душман көрүү деген сезимдердин пайда болуштугу, бул чыныгы хасад. Аллах Таала бул ишти арам кылган. Момундар үчүн бул болсо момундардын сыпаттары, хулк мүнөздөрү эмес. Бул кафырлардын, мушриктердин, мунафиктардын кулк мүнөздөрүнөн деп айтып өткөнбүз. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде «Истаину аля инжахил хаваиж бил китман, фа инна кулла зи нa'ма махсуд». Албани сахих деген хадис. Өзүңөрдүн муктаждыгыңарды, ийгиликтериңерди жашыруун кылууга аракет кылыңыздар. Анткени ар бир неемат үчүн хасад кылуучу бар деген пайгамбар алейхиссаламдан хадис бар экен. Бунун да жашоодогу орду кандай болот десе, кээде ашкере кылбастыкка мүмкүн болбой турган абалдар болот. Аны ашкере кыла бериңиз, үй сатып аласыз, машина, унаа, башка. Бирок кээде ашкере болбогон ишти дагы киши
башкаларга билдирүүнү каалайт, көрсүн, билсин, уксун деш үчүн, мактаныш үчүн ошондой нерселерден этат болуш керек. Анткени бул көрсүн, билсин кылуу үчүн кылса, ал өзү биринчиден күнөө болот, экинчиден ошол күнөөнүн артынан бирөөлөрдүн хасаты болуп калып, баягы адамга мүлкүнө, жанына, бардыгына зыян болуп калыштыгы мүмкүн. Иншаллах, бул хасат деген ар бир адамдагы эмоционалдык табигатынан улам пайда боло турган бир сезимге айтылат. Эмоционалдык табигаты дегенде адамдын ар бир адамды Аллах субхана ва таала фитрат менен жараткан. Тагыраак айтканда, ар бир адамдын инстинкти бар, ал жок болбойт. Адам өлгөндөн кийин гана жок болуп кете турган бир табигаты болот. Ошол табигат адамдын табигатында улуучулдук, дагы мекенчилдик, дагы хасат деген жакшы жана жаман табигаттар бар, инстинкттер бар. Ошол инстинкттер эгерде адам ага жол коюп койсо, жаман инстинкттер дагы ачылып кетет экен дагы. Анан хасат, мисалы үчүн, хасат деген ар бир адам баласында бар, бирок жакшы адам ошону эшигин ачпайт экен. Жаман адам аны ашкера кылып салат экен. Ошону эшигин ачподу, эшигин эгер ачып койсо, ал ачуулануу, жек көрүүдөн душман көрүүгө өтүп туруп, баягы адам душман көрүү этин жеп, ичинде кыйналып, баягы биз айтып аткан Аллах Таала харам кылган хасатка айланат экен, көрө албастыкка. Эми ошол сезимдер, мисалы үчүн, ар бир адамда өзүнүн улутун башка улуттардан артык көрөт. Бул табигат. Адамды Кудай Таала ушундай бир инстинкт менен жараткан. Улутчулдук маселесине келе турган болсок. Эми ошол улутчулдук деген сезимден, улутчулдук деген инстинктинен улам ал башка улуттарды басмырлап, башка улуттарды жек көрүп, аларды өзүнүн улутуна карата душман катары көрүп кала турган болсо, анда ал харам иш кылган болот дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алып келген дин буну толук жаман амалдардан деп айтты. Улутчулдук жөнүндө көптөгөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадистер бар. Силердин араб экениңерде эч кандай бир даража жок. Арабпы, ажамбы айырмасы жок. Арабпы, башка улутпу айырмасы жок. Болбосом, но дин, ислам, Куран арабтарга түшкөн, биринчи араб тилинде түшкөн. Ошондой болсо дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам арабтын эч кандай бул жерде даражасы жок, башка улуттардын үстүндө. Деп Пайгамбар алейхиссалам дагы бир башка хадисинде ким асабияларга, ушундай бир улутчулдук тарапкештиктерге бөлө турган болсо, улутчулдук кыла турган болсо, ал менден эмес деген хадиси бар. Дагы бир окуя келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул окуяга карата Пайгамбар алейхиссаламдын баа бериштиги жөнүндө караңыздар. Абу Зар деген Пайгамбар алейхиссаламдын көп хадис риваят кылган сахабаларынан бири. Абу Зар разияллаху анху күндөрдүн биринде тамаша иретинде Билал разияллаху анхуну о кара катындын баласы деп үстүнөн тамаша иретинде айткандыгы үчүн азил мааниде. Абу Зар разияллаху анхунун бул сөзү Пайгамбар алейхиссаламдын кулагына жетип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Зарга шундай деп айтты: "О Абу Зар, сенде жахилияттык доорундагы таасирлер кайда бар экен да? Сенде жахилияттык доорундагы бир калдыктар калып кетиптир да" деген Пайгамбар алейхиссаламдын ушул сөздөрү Абу Зар радияллаху анхуга ушунчалык таасир берди. Абу Зар разияллаху анху жүзүн, бетин жерге коюп, кара жерге коюп, Аллахка ант болсун, мен жерден башымды көтөрбөймүн, бетимди көтөрбөймүн, качан Билал менин бир тууганым бутун ошол жүзүмө койбоюнча деп Аллахка ант ичип калды. Сахаба Абу Зар разияллаху анху Пайгамбар алейхиссаламдын улуучулдукка бирок баягыны кара деп арабтан башка денеси кара болгондугу үчүн тамаша иретинде болсо дагы аны бир
кандайдыр бир ушул жерде бир улуучулдук мааниде болгондугу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы абалга өтө бир жүзгөн абалда кайрылгандыгы үчүн Абу Зар разыяллаху анху пайгамбар алейхисаламдын бул маанидеги көз карашынан шунчалык таасирленип, жүзүн жерге коюп, Аллах Таалага истигфар кылды. Мына ислам динибиз улуучулдукка шундай шуга окшогон сыяктуу жаман кафырлардын, мушриктердин хулк мүнөзү болгон шундай жаман сезимдерге кандай десек болот, инстинкттерден улам келип чыккан шундай бир сезимдерге динибиз шундай караган экен. Билип алгыла, улуучулдук деген маселе, мекенчилдик деген маселе, дагы окшогон хасад деген маселелер, булар кимдердики десе, момун мусулмандардыкы эмес. Бул кулк мүнөздөр мусулман эмес кишилердин кулк мүнөздөрү. Мусулман эмес кишилердин маданияты, мушрик, мунафыктардын кулк мүнөздөрү. Момун адамга эч качан хасад кылбайт. Момун адам, эгер момун адамга хасад кылган болсо, ал адам фасык болот. Эгер хасадта улана берсе, тооба кылбаса, момун адам өзүнүн хасад кыла турган орду болот, ошол ордунда гана хасад кылат. Бул хасад деген эң жаман нерсе, эң жаман адат. Бул хасадтын бүгүнкү күндө көбөйүп кетишинин дагы бир себеби бүгүнкү күндө биздин чөйрөбүз. Чөйрөнүн таасири менен, анан ата энелердин, жоопкерчиликтүү кишилердин таасиринен улам, алардын тарбия бербестигинен улам, бүгүнкү күндө жаш уландар коомчулук шундай бири-бирин көрө албастыкка чейин ошол кафырдын, мушриктердин, мунафиктердин кулк мүнөздөрү мусулмандардын кулк мүнөзүнө айланып калды, тилекке каршы. Эми Аллах субхана ва таала ушул хасад жөнүндө көптөгөн аяттарды түшүргөн. Алардан бир аятты окуп беребиз. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Бул аят, жогоруда азыр айткан аят, «Ан-нахью ан сулуки тариқати ахлил китаб». Ахлил китаб дегендер бар. Булар китеп ээлери, христиан жана яхудилер. Яхудилерди ахли китеп деп атайбыз. Ошолордун жолдорундагы жашоо таризинен кайтаруу болуп атат. Мусулман эмес, яхуди жана христиан, алардын жолдору биздин жолдорубуздан эмес. Жашоодо бул дүйнөдө эки гана жол бар. Бирөө хидаят жол, экинчиси залалат жол. Бирөө туура жол, Аллах Таала өзү Куранда бизге баян кылган худал лил муттакин, бул такыба кылуучулар үчүн хидаят деди Куран-ы Керим аяттарын. Ошол жол, экинчиси залалат, жамандык алып бара турган, жаханнамга, тозок алып бара турган, адашууга алып бара турган, шундай туңгуюк алып бара турган, ал мусулман эместердин жолдору. Ошол ар бир эки жолдун тең өзүнүн жашоо тариздери бар. Мусулмандардын дагы өзүнүн ислам жолу, жашоо тариздери бар. Мусулман эмес, христиан жана яхудилердин дагы өзүлөрүнүн жолу бар, жана ошол жолдорунан келип чыккан жашоо тариздери бар. Ошол алардын, биздин эмес, алардын жолундагы жашоо таризден бизди кайтарып атат Аллах субханаху ва таала бул аятта. Аяттын мааниси, ахли китептерден көпчүлүгү силер иман келтиргенден кийин кайра ошол иманыңарды таштап, жолуңардан кайтып, кафыр болуп кетүүңөрдү каалайт. Алар шуну жакшы көрөт. Эмне үчүн десе, Аллах субханаху ва таала айтып атат:
hasadan min inde anfusihim, өздөрүндөгү табигаттарынан дагы хасат болгондугу үчүн, алардын жан дүнүйөсүндөгү хасат басып алгандыгы үчүн силерди иман кетиргенден кийин, монда жакшылыкка жеткенден кийин ошол жакшылыктан кайтууңарды Яхуди жана христиан ахли китептер каалайт. Мин ба'ди ма табайяна лахул хакк. Эми ошол Яхуди жана христиандар бул аят түшкөндө ошол вакыттагы Яхуди жана христиандарды айтып атат да. Ошол вакыттагы азыркы күнгө да түшөт, бирок ошол вакытта алар өздөрүнүн китептеринен, ахли китептердин Инжил, Забур деген китептеринде жакында бир пайгамбар келет. Ал пайгамбардын аты Ахмад болот. Дагы ушул Хамд менен аталган ат менен келет. Ал пайгамбар бүткүл дүйнөгө адамдарды зулумат караңгылыгынан жаркын жашоого алып чыга турган bir kitap менен келет. Ал kitap деп туруп ушул кыямат күнүнө чейин жарай турган kitap болот. Деген ушул мааниде Яхудилерде жана христиандарда, ахли китептерде алар үчүн пайгамбар төрөлүүдөн мурун, пайгамбар болуп келүүнөн мурун, келишинен мурун аларда мындай маалыматтар бар эле. Алар пайгамбар келгенден кийин ошол пайгамбар арабтардын ичинен чыккан Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам экенин билишкен. Бирок алар буну акыйкатты билсе дагы бул нерсеге хасадан мин инде анфусихим, өздөрүндө хасат, көрө албастык болгондугу үчүн, бул арабтардан чыккандыгы үчүн пайгамбар алар не болду? Өздөрү ошол чындык болгон динге өтүштүн ордуна, аны кабыл кылып пайгамбардын артынан ертиштин ордуна, ошол пайгамбарга ээрчип, пайгамбардын жолун жолдогондорго хасат кылып, аларга көрө албастык кылып, алардын могу иман деген неаматтан кайтып күфүргө кетип калышын чындап ички дүнүйөсүнөн каалаган эле. Инналлаха аля кулли шайин кадир. Аллах Таала ар бир нерсеге кадыр, кудуреттүү зат. Аллах субхана ва таала бул аятта юаллимухум би'адаватихим лахум фил батин ва захир. Аларга, момун мусулмандарга Аллах субхана ва таала ахли китептердин адаваттарын, душмандыктарын танытып атат. Ачык жана ашкере жана жашыруун душман булар деп душмандыгын танытып атат. Ва хум муштамилуна алейхи минал хасад лил муъминин. Алар момундар үчүн шунда бир хасатка толо болуп кетишкен. Хасад каптап калышкан аларда. Ма'a ilmihim bi fadlihim wa fadli nabiyihim. Алар пайгамбарды фазилетин, пайгамбардын фазилетин жана диндин фазилетин билишине карабастан алар хасад кылгандыгы үчүн wa ya'muru ibadahul mu'minin bis-safhi wal-'afwi wal-ihtimal. Бул аятта Аллах субхана ва таала аларга бир афу, кечирим менен, сабырдуулук менен мамиле кылышын буйруп атат. Аллах субхана ва тааланын фатхы жана нусрети келгенге чейин. Бул аят кийин насх кылынган. وقاتلوا واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم صاغرون деген аяттар түшкөнгө чейин бул Меккедеги түшүрүлгөн аят. Аллаху алам. Кийин Мединадагы мусулмандарга нусрет келип, мусулмандар шундай бир ийгиликтерге жеткенден кийин бул аят насх кылынган. Бул жерде мушриктерден бири Ашраф, Кa'б ибн Ашраф, Яхуди, шаир, акындардан болгон. Ошол кечи Яхжун Набий саллаллаху алейхи ва фихи анзала, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам маскаралап, шундай бир шерлерди айтат эле, ырларды. Ошондо Аллах субхана ва таала вадда катирун мин ахлил китаби ла ярудукум фa'фу васфаху деген аяттарды түшүргөн. Ошондуктан мен айтып кете турган маселе бул хасад, көрө албастык, көз артуу деген бүгүнкү күндө жалпылай момун мусулмандардын арасында аябай көп таралып аткан, бунун айынан, бунун зыянын көрбөгөн бүгүн адам калбады эсе. Бүгүнкү күндө ар бир үйгө, ар бир жерге кирип барган бир эң жаман илдет десек болот. Кээ бир алымдар айткан хуа марадун галиб. Бул ушундай оору, көрө албастык, ичи тардык, бирөөдүн мүлкүнө көз артуу деген ушундай оору. Бул оору аны жеңиш кыйын болгон, галып
оорулардан деген. Жеңиш кыйын. Бир гана буну өзүнүн жеңүү жоллорунда кийин айтып өтөбүз. Кудай кааласа, биз азыр билдирейин деген маселе ушул оорудан бүгүн арылышыбыз керек. Анткени бул илдет, бул жамандык, бул адамдын ички дүйнөсүнүн бузулуштугу бул биздин өздөрүбүздөн эмес, момун мусулмандардыкы эмес. Бул мусулман эместердин жолдорундагы, алардын жашоо тарзиндеги болгон кулук мүнөздөр. Ошон үчүн эң биринчи буга чөйрө себептүү болот. Ошон үчүн баардыгыбыз чөйрөнү өзгөртүүгө милдеттүүбүз. Жана чөйрө дегени сенин бир туугандарың, сенин өзүңүн бала чакаң, үйдөгү ар бир жашоодогу биздин коомчулугубуздагы ар бир ушундай жерлерди тек таштап койбой, көңүл буруп, алар дагы биздин жоопкерчиликтүү адамдар, жоопкерчилик өзүнүн астындагы кишилерге ушундай тарбияларды берип, туура жолго чакырсак, иншаллах бул оору бара-бара жок болуп кетиши иншалла анык, толук мүмкүн. Ошого баарыбыз ушул нерседен бири-бирибизди кайтарайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кийинки сабагыбызда иншаллах ушул хасад деген илдеттин пайда болушу, кантип пайда болот адамдын ичинде, ошону жөнүндө кененирээк бир сабак кылабыз. Аллах Таала баарыңыздан ыраазы болсун.